соту эгерде айдоо жер, суга айдоо жер айыл чарба багытындагы чекке берилип кетсе 291-ге такап бир соту жер капа болбойсуңар дейт. Бардыңар камаласыңар. Айыл чарбасы мисалы ушул жерге бере аласыңар, кол коюп жоопкерчиликти мойнуңа. Сугат жер экен деп бер капталган. Андан көрө бар суу жерлерибизде эч кандай эме жок, пайдаланалы жакшынакай. Калган элге чекти бөлүп беребиз. Муну сугат жерлерди бере берсек, эгер ушинтип бере берсек, жердин бардыгын анда эртең кайка көрөбүз, азык-түлүктү эмне менен камсыз кыласың? Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Гектар бакты отдельно 1 гектар. 1 гектар жа берки отдельно кайсы жерде? 1 гектар жагында 1 гектар. Үч бар экен да. Бул жанагы үйдүн ичиндеги баягы населен пункттан кийинки туурабы? Узундан кеткен жер. Да, мындай. Жер 1 гектар, экзотик. Жанагы Өзбекстандын жарандарына берилди деп кийин баягы соттун эмеси менен алган экичи канча эле? Сотто отмет болгон жери азыр общий 43 отмет болуп 8,5 кайра берилип туруп 34 сотик калган экен. Hazır bir adamda daha 25 sotik 50 sotik zanit болуп туруп атат да. Занят болуп атат. Жо ал жанагы үлүш жери катары турган. Үлүш катары. Мурдагы алынган 2 эмеч 2 участок 36 же 34 гектар. Бул гос регистрде. 34 калган. Жанагы Өзбекстандык жарандардан алынган жер бар. Соттун чечими менен алынган жер. Канча 34 беле 36? 34 сотик алынган общий. Анын 43 сотик алынган, 8 сотик кайтарылып 8 сотиги кайра соттун чечими менен кайра кайтарылып берилген. Ал соттун чечиминде кыргызстандык жараны экени аныкталган. Кайра өзүнө берген. Өзүнүн дойласы 8,5 соттогон. Ал только өзүнүн гана эмес. Өзүнүн дойласын гана. Бүгүн ким иштетет ошол жерлерди? Бүгүнкү күндө арендага берип атабыз. Кимге? Аукционда элге. Кимдер именно фамилия бар? Кимдер ошол жерде? Ким эле баягы фамилиясы? Кералис. Сакмоза деген иштетип атат. Жа кайра эле ошолорго берип койгон деген эме болуп атат. Улар ошо кайра өзүлөргө арендеге берип койгон экен, пайдаланып жүрөт экен да ошол жерде. Жа кантип силер ошол эмени алып туруп, соттун чечими менен алып туруп анан кайра ошолорго арендага берип коесуңар. Ким берип коет? Кандай мурда ошондо силердин келгениңерге канча болду? 1,5. 1,5 эмнеге карабайсыңар? 1,5 жылдан бери ошо акча түшүп турсун деп берип атабыз да кайра. Жок, эмнеге именно ошолорго бересиңер? Соттон утулуп, силердин чечимиңерге алган нерсени эмнеге кайра аласыңар? Кыргызстандын жаранына берип атабыз. Ошо Рахатайды. Кыргызстандын жаранына берип атабыз. Ошолор арендеге алып жатышат. Булар Өзбекстан граждандары кеткен. Өзбекстан граждандары Жок, кеткен. Булар кимдер? Ошолордун туугандары болот. Туугандары болот. Кайра эле өздөрүнө берип атпайсыңар. Эмнеге андай кыласыңар? Анын кандай айырмасы бар? Тиги туугандарына бергенде, тигиге берген менен кандай айырмасы бар? Ошолорго эле берип атпайсыңар. Эмнеге аукционго алып чыкпайсыңар? Ону чекке кыдмай кылабыз деп туруп 1 жылга эле бердик да ошон үчүн. Жок, аукционго алгыла, аны чекке кантип бересиңер? Мен ошол жана 1 гектар жериңерге түшүнгөн жокмун мен, архитектор. Ошол жанагы 1 гектар 2 соту жерге эмне үй салганга мүмкүнбү чек? Мурда ошо даярдалган экен. Документ. Жок, мен даярдалган үчүн атам документин. Бирок бүгүнкү күндө фактически жердин эмеси мына. Мен өткөндө картаны алып көрдүм. Жериңер мындай болуп атпайбы? Мына бул жерде үйлөр түшүп атат. Мындай болуп келип туруп, мына мындай кетип турабы? Жок. Туурасы мыногу жак болуп атат, иштетип аткан жагы эң чоң. Мыногу эң кичинекей жагы канча болуп атат? Узунунан алганда, мен туурасынан алганда жердин метри. Азыр жанагы выбранный участокты эле көрсөтсөңүз, сиздеги баягы формирование болгон кагаздардычы? Картагана. Ошолор менен даяр болмоктор. Жок, жерде баягы 50 сотикти жылдыра турган болуп атты эле да. Просто соттош керек болуп атат да, Өзбекстан жаранына берилген. Мен ал жерге үйдү кантип берген жатасыңар, мен түшүнбөй атам. Кантип ал жерге кантип соту чыгарып бересиңер? Кандайча соту чыгып калат? Муну ошол канча туурасы канча болуп атат жана картадагы жер боюнча силердеги картада канча болот? 200 канча чыкты? 262 метр узундугу. Ал узундук. Туурасычы 1,5 мына. Берки эмеси тууралуу жагы эң чоң жери 19,5 метр, бирөөсү 9,60 ушундай. Экөөнү кошкондо где-то 27 метр. Эң кичинеси? Эң кичинеси уже жок мында. Ошода буруш болуп барып кетип атат да. Кантип эме участокко берейин? Ген пландары бар эле го. Ген план ошо 2009-жылы ген план кылып, жанында жол чыгарылып,
Ошо берилген даярдалган экен да ошо. Мындай да тагы 2009-жылы кандай кылып беришкенин баарыңар жакшы билесиңер да. Кантип жазышкан документте да, манын баардыгын сен жакшы билесиң. Баарыбыз эле билебиз да. Неге сен алып келди, мисалы, айыл өкмөт кылып? Ошол нерсеге барбасын деди. Ошондой мурдагы жанагы жемкорлордун жылына түшпөсүн деп атат. Таза иштесин деп атат. Анан кайра эле ошо 2009-жылы дайындап койгон экен деп уруу бересиңер билбейм. Сен ага каршы чык, документ түшсө сен анын документ туура эмес түшкөнүн көрсөт да ошо жерде, айт да, далилдеп бер да. Анан жанагы иштетилип аткан жерлериңердин бүт бардыгын чыгаргыла давайчы. Жанагы эки эме 50 канча 56 соту жанагы жер. Кайра чыгаргыла дагы аукционго койгула. Андай болбойт ал, туугандарына берип койдон анан иштетип. Эми чек болбой турган болсо анан аукцион өткүзөбүз да болчу. Рахат айга тиги берип койдон анан тиги бүйөсүн иштетип атат деген маселе болбойт. Сиз кайсы кызмат? Жер айдайсыз. Чыгаргыла дагы аукционго коюп. Аукцион менен как положено мыйзамдуу түрдө эмеге бергин. Биз чек болуп кетсе деп туруп 1 жылга өздөрү ошо алдык. Мунгу жерде азыр 12 гектар турабы бул жер? Эмнеге суу жок деп атсыңар бе? Бул сугат жер да, эмеде эмне деп турат тиги? Картада сугат. Сугат келген сугат айдоо жер деп туруп атпайбы, турабы? Силердин картаңарда деле ошондой турат. Жеринде ошо гипроземден дагы заключениясы бар, сугат айдоо. Гипроземдин заключениясында сугат айдоо жер деп тур. Айыл чарба багытындагы сугат айдоо жер, турабы? Сугат жери мүмкүн эмес. Анан эмнеге муну кургак жер деп дейм атасың? Мыйзам 291-де ошондой турат да. Сугат жер кандай жер болсо дагы 2009-жылы баягы мораторийге чейин мыйзам чыгып калган, мораторий чыкканга чейин токтом чыгып калган болсо деп атат да. Ал жерде токтом эмес. 2009-жылы 31-июль айына чейин чыгып калган жергиликтүү өз алчу башкаруунун ыйгар укуктуу органдарынын жагалардын мураскерлеринин токтомдору деп жазылган. Анан биз ошол немеге мунапыс мыйзамынын анан берги 291-дин токтомдун баякы пункттарына ылайык биз эме алып чыктык да комиссияга. Анан комиссияда баякы маселе болуп калып, жер бүлүштөр болуп калып, анан ошол жерден токтоп калды. Окончательно чечип калды эле, ал боюнча эч кандай эме жок. Анан өткөн сменада сүйлөштүк го. Анан биз эми буларга отказ кылыш үчүн официальный бир довод керек болот да. Эмне үчүн карабай койдуңар деген этим вопрос болушу мүмкүн. Себеби мунапыстын баягы 291 токтомун аткаруу боюнча, ошол боюнча район боюнча азыр 5 гектар баягы Айланаров и 16 гектар Чековат и булардын ушул 13 гектары эмеде бар экен да. Базасында. Күндө аны 13 гектар баката катары суу баскан нерсе катары хоть мораторийга чечип алган болгондо да токтоду да. Токтоду бул турак үйлөргө урулбайт. 291-дин кайрында жазылып турат? Бар. Кайрында? Именно ушул жер берилсин деп кайрында жазылып? Именно бул жер эмес. Жок, айыл чарба багытындагы сугат жер берилсин деп кайрында жазылып? Ал жерде 2009-жылга чейин токтомдор берилди. Токтомдорду ишке ашыргылады деп турабы? Ошол жер көрсөтүлгөн эмес да. Эмнеге кайрак жерден Кең сайдагы кайрак жерден өткөрбөйсүңөр мисалы? Мораторий кирип калганга чейинки мезгилге Кең сайдагы жерлериңерден өткөрбөйсүңөр, кайрак жерден эмнеге өткөрбөйсүңөр? Именно суулуу жерди уруп атпайсыңар. Маселе ушундай болот. Президент өткөндө сонун кылып айтты, турабы? Мына губернаторду тургузуп туруп айтты. Бир соту эгерде айдоо жер, сугат айдоо жер айыл чарба багытындагы чекке берилип кетсе, 291-ге такап бир соту жер капа болбойсуңар деди. Бардыгыңар камаласыңар. 12 гектар жер дегенде канча эме, мисалы, эгерде кайрак жерге 12 гектар жерге бул суу чыгарабыз десе, канча сомго айланат? Көпкө. Точно билбейт экен. Бир насос 150 миллион болот. Бир жерге насос чыгарып коюп, ал еще жанагы тереңдигине жараша болуп атпайбы? Тереңине, өйдөсүнө, ортосуна жараша болот. Кандай бийиктикте суу чыгат? Мына биз канча деген кайрак жерлердин тиги суу чыгара албай убара болуп атпайбызбы? А биз болсо дап даяр турган жерди алып туруп анан тиги айдоо жерди алып эмеге берген жер. Комиссияда калганда биз ошо 2009-жылкы документтерди көтөрүп бардык. Барсак көрүп туруп ушу документ өтөт деди. Өтөт дегенден кийин бакта эл өчүртө турат, кыйналып атат. Ошон үчүн ушуну баштадык да. Баштап элге берелик деп атат. Неге айдоо жерден кылып атасыңар? Неге айдоо сугат жерден кылып атасыңар? Мен ошого түшүнбөйм. Кайрак жериңер эмне? Кең сайга эмнеге барбайт? Кең сай кону берилип кеткен да биз жер. Кандай силердин кайрак жер? Канча гектар жери туруп атат кайрак жер эмне? Кайрак жери бар да турат. 200 полный берилип кеткен, бизде кайрак жер жок. Алмаштырганы ham чыкпай атат го, yo чыкты. Бизден трансформациядан Бакы 882 токтом менен 160 гектар, андан кийин баягы 80 гектар. Кайсы кочкорсун боюнча жалпы кетип калган да булар. 180 гектар неме болгон?
Мындай эмес, баягы 2011-жылы 3-март эле өкмөт бошо кезде токтом менен трансформацияга турак жай курууга деп жана жалпы ошол 10-жылкы окуядан кийин баягы элдерге деп муктаж элдерге Ош шаарынын айланасына деп Ош шаарына деп трансформацияга кирип кетти. Үч жерлер 160 гектар үч жерге кирип кетти. Плюс 180 гектар. Общий 340 гектар башка жок, запасым жок. 167 гектар жана иштетилбей турган жерде район немесинде катталып турган жер ошол болот. Туурабы? Эми ошону алмаштыргыла деп атабызбы? Киргиз келе деп, тигилер менен. Беркилер менен. Андан көрө ошонун үстүндө иштебейсиңер. Ошого аракет кылып, ошонун үстүндө иштебейсиңер. Эми муну сугат жерлерди бере берсек, эгер ушинтип бере берсек жердин бардыгын анда эртең кайка барабыз? Азык түлүктү эмне менен камсыз кыласың? 12 гектар жер оңой жер эмес. Мына трасса, мына эми мыйзамга туура келип атат деле ура беребизби? Мына трассаңар турат. Мына каналыңар турат. Тиги сугат жер эмес, муну кайрак жер деп эмеге киргизип атсаңар, айыл чарба багытындагы жер эмес. Бай пайдаланып атпайбы сонун эле? Эмнеге бериш керек? Эмес деген жокпуз, сугат жер деп кетип атат. Сугат жер деп кирдиби эмеге? Сугат жер деп. Ал жерде сугат айдоо жерлери да. Ошол 2010-жылга чейин. Мыйзамда үй салынып калган, фундамент салынып калган жер деп турат. Жок, башы токтом. Эми ал 2009-га чейинки токтомдорду ошолорду мыйзамдаштырып бергиле деп атат. Бирок жерди көрсөткөн жок да, именно сугат жерден барып жасагыла деп. Айдоо сугат жерди алгыла деп атабы. Ошо мыйзамда шу жер туура келип атат экен. Ошо немеден келгенде, Бишкектен келип окутканда биз документтерибизди алып бардык. Кадастр катышты, архитектура катышты, замаким катышты. Катышып документибизди көрсөттүк. Ушундай болгон экен десек, шу документ отот деди да. Анан биз действияны баштадык, анан кылса болот экен. Жок, жанагы 167 гектарыңар менен немени ошону иш алып барыш керек. Жанагы алмаштыруу боюнча эң жакшы жер ошону иш алып баргыла дагы ошо 167-ни бергиле. Тиги калктуу конуш катары биз макул болобуз. Комиссияга салып бүт бардыгы чуркап беребиз. Ошол жерден бөлүштүргүлө. Бияқта однозначно токтоп тур. Мунагы жердеги 12 гектар жерге вообще эме катары, участок катары эмеге бөлүп беребиз деген маселе ошо көтөрүлмөш. Камсыз максатында да. Жер таппай атат, эл жер таппай атса, сугат жер таппай атса, биз сугат жерди үйгө айлантабыз. Эми күткөн эл 30 жылдан бери күтүп келген да, буга чейин эле күтүп келген. Күтөт, мыйзамдуу эмен алып келгенге чейин күтүш керек. Бүгүн баарыбыз эле тиги бере салалы койкуй тиги очередте турат мынча киши деп анан жердин бардыгына кармап атпайбы? Азыр адамдар мыйзамга туура келсе эмне кылбайсың дейт азыр. Ошого мыйзамга туура келип атса эмнеге аткарбай атасың дейт. Мыйзамга туура келбейт. Мен дагы айтып атам, мыйзамга туура келбейт. Кайрында эмне кайсы мыйзам менен туура келтирген жатасың? Жер айтылган эмес ал жерде. Специалисттер менен мына биз иштеп атабыз го. Ал жерде жер көрсөтүлгөн эмес, именно сугат жерден алып бергиле деген мыйзам эч жеринде жок. Кимин кол коюп бере аласың? Мына комиссиянын мүчөлөрү. Карап чыкканбыз. Комиссиянын мүчөлөрү кимин макул кылып кол коюп бересиң? Архитектура. Макул болуп кол коюп бересиңби ошого макул? Кадастр. Бизде үлүш катталып калган экен, биз каршылык көрсөткөнбүз. Үлүш 1 гектар утарабында, мына 12 гектар боюнча созулуп турган болсо, мыйзамга туура келип атат. Мыйзамдын эмесин биз аткарбай коебуз. Азыр бул айыл чарба департаментинен дагы бар, бул жактан дагы айыл чарбасы, мисалы ушул жерге бере аласыңарбы кол коюп жоопкерчиликти мойнуна? Сугат жер экен деп бер катталган. Жок, именно ошондой көрсөтүлгөндө, закондо көрсөтүлүп атат да. Именно ушундай жерлер көрсөтүлүп атат да. Бул Айнура Абдурасуловна келгенде 3 жол көрсөттүк ошо. Кайда көрсөтүп атабыз? Бул өзү айтты да болот деп. Чекаватканы болбойт дейт. Али өзүм жазганмын деп келди, 3 жолу келди го, ошондо именно чыгып, ошо биз дагы болбойт деп мен айтып жүрдүм. Анан катышып көрсөтсөк болот деди да. Именно ушул. Ошол Айнура Абдурасуловна бар, президенттин алдында анда айтсын. Ошо сугат жерлердин бүт бардыгы эмеге берилсин деп. Айыл чарба багытында сугат жерлерге бере берсе болот деп айтсын анда ошого. Алар ар бир адиси келип ар башканы айтып кетип атат. Бирөөсү келип бу дейт, бирөөсү келип а дейт, бирөөсү келип бу дейт. Жыйынтыгында эчтеке жок. Ошондой болуп атат да. Анан эми бул өзүбүздүн байлыгыбыз да, өзүбүздүкүн өзүбүз жок кыла беребиз. Эмне кылыначы? Мындай да. Бул баягы айтып атканда мораторийга чейин 31-июль 2009-га чейин илинип калат турбайбы? Ошого чыгып мораторий сугат айдоо жерлерге мораторий жарыялаганга чейин кирип калганда кем план болот. Эми түшүнүктүү. Ошонун негизинде 291 немесинде каралып атат да, туурабы? 291 ошого такап барат. Биз ушул эле комиссиянын деңгээлинде иштеп кеткенбиз. Ал Айнура Расуловна эксперт катары, жанагылар эксперт катары өз сунушун берди.
райондук комиссия болсо өз үстүнөн келгиле азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында деп бизде негизи Нур Абадта айла аз эле аябай 60 гектар гана чыгып атат күздүк. Ошонун полный баары зарит. Андан көрө муну токтотуп, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында айдоо жерлерди. Биздин деңгээлде райондук комиссия токтотуп, андан көрө жана кен сайда чыгып кеткен анда аякка баруу аракет кылат. Аныктаманы ошондой кылып эле бересиздер. Отказды ошондой эле кылып бересиңер. Айыл чарба багытындагы сугат жер, азык-түлүк коопсуздугу. Департамент берсин, биз сразу ошо негизи основаны алып кетип. Мына департамент өзүнүн эмесин берет. Ошонун негизинде чыгарасыңар дагы муну эч кандай берүүгө кереги жок. Андан көрө тетиги Кең Сай менен жана 167 боюнча иштейли бардык. Бирок Кең Сайды биз 290 киргизе албайбыз. Ал мамлекеттик комиссия. Жок, аны буга киргизе албайбыз. Ал жерди киргизе албайбыз. Аны мамлекеттик комиссия алып чыгат. 3000 та эл өчүртө турат да. Аны каяктан чечип беребиз булар? Бул Кең Сай дегенибиз менен Кең Сай 2011-жылы чек болуп берилген экен. Мына 10 жылдан ашып атат. Эч ким жок, эч ким жашабайт, жол жок, суу жок, электр энергия жок. Чечилбей атат, эч ким жашабайт атат. Ачыда дагы ошондой, Давран. Ачы дагы мына турат. Элдер берилген. Мына акыркы эмелерди контейнер менен барып жашатып атабыз, 6 үйлөрдө. Акырындап чечилет. Биз Кең Сайга да мына жазып атабыз. Кең Сайга жазып атабыз, Ачыга жазып атабыз. Эмени акчаны бөлүп бергиле, инфраструктураны койгонго деп, светін тарталы, жолун кылып берели деп. Канча жолу жөнөттүк максатка? 3 жолу кат берди. Жылына жазып атабыз, бергиле акчаны, ошол жерге тиги инфраструктура түзүп берели деп. Биз ошол жака эл барбайт, алыс экен, ал жакта шарт жок деп анда мунунун баарын бере берсек, эртең ошол жерден суу чыгара аласыңарбы мисалы Кең Сайга кайрак жерден? Кайра эле мамлекетте миллиондор сурайбыз да. Эптеп суулуу жерибиз калбай калды, суу чыгарып бергиле. Андан көрө бар суу жерлерибизде эч кандай эме жок, пайдаланалы жакшынакай. Калган элге чекти бөлүп беребиз. Кудай буйрса, көп кабаттуу үйлөрдү көтөрө турган болсок, ошол жактарга чыгып көп кабаттуу үйлөрдү алат. Мына кошуна айыл өкмөттөргө кыйнатпайбыз, туурабы? Юсупованыкы турат 8 гектарбы? 8 гектар. Юсупованыкы турат, жана теплицанын орду. Мынакей тиги бул жер деле ошондой болот. Араван Сити деле, мына Араван Сити турат. Көп кабаттуу. Бир деле ошондой болот. Жетпегенден чек ала алып атат адамдар. Акчасы бар адам өзү оштана кылып берет. Чектердин бүт бардыгын мына